Түштүк Кореядагы вирустан улам Манас аэропортунда көзөмөл күчөтүлгөн. Эл аралык аэропортто ар бир жүргүнчү жана учактын экипажынын температурасы текшерилип жатат. Эгер дененин жылуулугу жогору болсо, дароо кошумча каралат. Биздин сотрудниктер бардык пассажирлерди ошо тепловизор менен текшерип, көңүл буруп ушул менен карап турушат пассажирлерди. Если пассажирдин температурасы бар пассажир болсо, биз өзүбүздүн санитар контроль пунктка алып кетебиз. Ал жерден өзүбүздүн мероприятияны колдонобуз. Жугуштуу оору тутанган Түштүк Кореяда 3,5 миңге жакын кыргыз жараны бар. Алардан башка дагы ондогон адам ар кандай себеп менен ал жерге каттап турат. Мисалы, алардын бири Мундуз Жанадил кызы. Ал Корея косметикаларын ташуу менен алектенет. Ишкер вирус оорусу башталганы коопсуздук үчүн сапарын токтоткон. Корей косметикасын сатып иштегениме дээрлик 3-4 жыл болуп калды. Бирок Түштүк Кореяда коркунучтуу абал жаралды. Ошол себептен барбай элемин. Ошондуктан заказ аркылуу товар алып иштеп атам. Мы просто заказываем. Ушул күндөрү вирус жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Илдет алып жүрүшү мүмкүн деп карантинге алынгандардын саны 1300 адамга чамалады. Мерс вирусуна кабылгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Азыркы күндө Кыргызстан жарандар арасында коронардык вирус мерс менен ооруган жок. Ооругандар жок. Кырдал Кыргыз Республикасынын элчилигинин көзөмөлдөсүндө Илдеттин алдын алуу үчүн жүздөгөн мектеп, бала бакча жана окуу жайлар жабылды. Көптөгөн иш-чаралар токтотулду. Бул вирус адамдын дем алуу органдарын жабыркатары айтылууда. Ооруну Аравиядан келген адам ала келгени жана ал төөдөн жугушу мүмкүн деп болжолдонууда. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.